Assalamu alaikum урматтуу Tez Kavar kanalının körüçülörü. Kadırman biznesmender salamatsızdarбы, amansızdarбы? Бүгүн Оштогу Борбордук базардын жогорку тарабынан, тактап айтканда Шайыт Төбө аймагынан сатыла турган 9,5 сотук жери менен бизнес имаратты көрсөтмөкчүбүз. Биз азыр Шайыт Төбөдөбүз. Мына бул жерден түз ылдый темир базарга түшүп кетесиздер сол тарапка. Ал эми жогорудан Ленин көчөсү филармониядан өтүп бери келет. Бул жер 4 ача көчө. 4 ача көчөдө бул жерде чоң мечит бар. Мына унааларды ээрчип сиздер Курманжан Датка көчөсүнө чыксаңыздар болот. Ал эми Ленин көчөсү бул жагы дагы тетиги Горгайга чейин барат. Ушул жерден сиздер Ленин көчөсү аркылуу түз Горгай тарапка жүрөсүздөр туугандар. Жол боюндагы бурчтагы мына ушул зданиядан өткөндөн кийин андан кийинки имарат жолдун боюнда биринчи линияда 400 метр квадрат имараты менен сатылат туугандар. 9,5 сотук. Азыр мен ушул жерди көрсөтүп бермекчимин. Ушул жерден баштап тетиги наркы чекеге чейин экен. Азыр ээси ушул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жолдун боюнда биринчи линияда газ бар жерде, суу бар жерде, свет бар жерде, соода кайнаган жерде, Борбордук базарга жакын жерде. Кыскасы келечекте бул жерде бизнес кыла турган жерде туугандар. Эми жүрүңүздөр, биз менен чогуу болсоңуздар, азыр ээси менен чогуу көрсөтүп беребиз. Ушул чыгарылыш таягына чейин көрүңүздөр. Ээси менин жанымда, азыр суроого тартабыз туугандар. Сиздер кунт коюп угуп туруңуздар. Биз анда баштадык. Ассаламу алейкум. Кандай сака, иштериңиз жакшыбы? Жакшы да. Болуп атабы, ден-соолук жакшыбы? Так, сатууга коюлуп тур да бул здания, Сатууга коюлду. Мына жагы үй тиричилик буюмдары дүкөнү болуп иштеген, буга чейин. Бул техника сатуу. Азыр жөн эле турат. Азыр жөн эле турат. Бош экен. Бул жагы Роскерамика дейт, кафель магазин экен азыр. Арендада. Негизи арендада турган жер экен да. Сатайын деп атпсыздар да. Көчө жагы канча метр чыгат примерно бу узундугу? 40 метрдей го. 40 метрдей. Бир аз катуураак сүйлөңүз, сураныч. Чек арасы ошондо мына зданиянын берки чекеси, наркы чекесинен, Кондиционер турган жер бар, ушу бурчтан башталат. Бурчтан, ушул жерден. Так, бул жагы кайерге барат? Дарбазанын наркы дубалга чейин. Дарбазанын наркы чекесине чейин. Ошо наркы чекеге чейин экен да. Демек, көчө жагы ушу биринчи линиясы 40 метр чыгат экен да. Жакшы. Нар жакта ушу складка кире турган, короого кире турган дарбазада сиздерге карайт турбайбы, Ошол Жакшы. Канализация бар көчөдө. Газ бар экен мына. Суу свет бар дең. Базарга жакын дең. Жакшы. Туугандар, көрдүңүздөрбү? Бул жерди сиздер сатып алып, ушул бойдон улантып иштетсеңиздер болот. Балким дүкөндү ачып чоңураак дүкөн кылып иштетесиздер. Же бул зданияны куруп, бузуп салып, ордуна келечекте өтө чоң торговый центр бир нерселерди курсаңыздар да болушу мүмкүн. Эми ал жагы сиздердин бизнес планыңыздарга ылайык болот. Азыр ээси менен чогуу кирип көрөлү туугандар. Көчө жагында ушу унаа токтотуучу жайлары дагы кенен экен. Мына эки катар кылып токтотуп коюптур. Каягына? Мына ягы жабык экен, биягынан кирет экенбиз, Кана жүрүңүз анда. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кирип, аралап өтүп, бул зданиянын ичин көрсөтүп чыгалы. Кана, бисмиллахир-рахманир-рахим. Биягы азыр кафель магазин турбайбы? Арендада бул экен? Арендада турат. Бул зданиянын жарымында турат ушуй да булар, Жарымын азына жаңы. Бош эле турат. Бош эле. Жарыктар бар экен, мына көрүп турасыздар. Асты полу кафель экен. Дубалдары краскаланыптыр. Азыр биз толук көрсөтөбүз. Ушул имараттын ичи, берагын, нарагын кошкондо канча квадрат экен? Экөөнүн кошкондо 400 ашыгыраак болот. 400дөн ашыгыраак. 400 квадраттан ашуунураак экен туугандар. Азыр толук көрсөтөбүз. Мына Өз негизинде документ боюнча 441 метр квадрат. 441 метр квадрат экен. Мына офисине окшойт, Офис. Бир эле кана уя? Бир эле кана. Түшүнүктүү. Азыр ошо ижарага алгандардын кабинети. Бул жагына өтөлү. Каягынан өтөбүз? Мына жагынан өтсө болобу экен, азыр толук көрсөтөлүчү. 441 метр квадрат документ боюнча деди. Азыр бул жагы эми бош эле турат экен. Буга чейин үй тиричилик буюмдарын саткан атайын дүкөн, магазин болгон бул жагы. Жана сыртынан көргөн жабык эшиги ушул эшик экен. Негизи муну ачып иштетсеңиздер болот. Эгерде бул имаратты сиздер сатып ала турган болсоңуздар,
толық чоң магазин қатар иштетсеңиздер болот, же жалпы экиге бөлүп ижарага берип койсоңуздар да болот. Аны өзүңүздөр чечесиздер. Камера наблюдениялар да коюлуптур, Мына жагында терезелери бар экен, жарык кирет экен, темир решеткалар да бүт коюлуптур, Түшүнүктүү. Чоң кондиционер да коюлуптур. Мына полун көрүп турасыздар, шахмат стилинде кафел деп коюптур. Жакшы. 441 метр квадрат экен. Нарагына короого чыгып да көрсөк болот да? Складское помещение. Складский помещениялары канча квадрат бар экен? 506 метр квадрат. 500 метр квадраттан ашуун дең, Ого. Складский помещениясын азыр ал жагында көрөбүз. Жери канча дедиңиз? Мына жактан эмне бар экен? 6 сотиктей бар да склад. Склад ушак экен да? Бул кошумча навестелип курулган экен да, уланып, Азыр эми майда чүйдө койгонго болот экен да, бул жер мына. Көрүп турасыздарбы, азыр ушул кафел магазин ушул жерде склад катары иштетип атыптыр. Биз короосуна чыктык. Ого! Короосу аябай кенен го, 9,5 сотук дедиңиз беке? 9,5 сотук. 9,5 сотук болсо, ошондо мына бул дубалдын бурчуна чейин, жана сырттан көрсөтүп айткандай. Дарбаза да сиздерге карайт. Унаалар кенен ушул дарбазаны ачып кирип чыга берет экен да, Түшүнүктүү. Складский помещение дегенде азыркы чоң зданияга уланып курулган мына бул имарат туугандар. Муну да иштетип турсаңыздар болот экен. Андан өткөндөн кийин бул жерде навес бар экен, Астына унаа койсо да болот экен, мындай товар коюп койсо да болот экен. Мына жакта дагы бар экен, Склад тоже, да. Бул жакта склад. Бул жагы навестин асты дагы склад турбайбы, Түшүнүктүү. Ошондо жер аянты кандай болуп калды? Көчө жагы бир 40 метрди болжолдоп айттык, ошол жерден бери карап бурулат экен. Бул жерге келип навестин ичине кирет экен, Анан тетиги бурчка барат экен дагы. Буягы мына зданияда сиздерге карайт. Түшүнүктүү. Ушулда склад сиздерге карайт. Мындайча айтканда бир Г-образный болуп калат экен, Г-образный болуп калат экен. 9,5 сотук. Кызыл китеби барбы экен? Китеби бар. Назначениясы кандай бул жерде? Целевой назначениясы коммерческий. Коммерческий. Бизнестин любой түрүн кылса болот деңиз бул жерде, бар ошол. Бул жерге өзү бузуп туруп, бийик 4-5 этажга дери торговый центр курса деле болот. Кошуналар менен сүйлөшүп, дом курса деле болот. Мына аркада кошуналар менен сүйлөшүп, алардын жер үйлөрүн сатып алып, чоң өтүп, бир 20 сотуктун тегерегинде кылып туруп, анан дом баштаса деле болот экен, Болбосо, ушул өзүнүн турган жерине деле бир 3 этажбы, 4 этажбы, канча этажга чейин торговый центр курса болот. Сиздер план кылдыңыздар беле ошондой? Биз план кылганбыз, ошону курайлы деп, анан башка дагы пландар чыгып калып, Бишкекке аракет кылып ошого. Түшүнүктүү. Себептүү. Түшүнүктүү. Мына себептерин да айтты. Көрдүңүздөрбү? Эгер сиздердин көңүлүңүздөргө жакса, ушул 9,5 сотук жери менен 400 метр квадрат чоң помещенияны, мындай навестери, кичинекей кошумча кампа зданиялары менен алып койсоңуздар болот экен. Биринчи линияда экендигин мен сиздерге баса белгилеп айтам. Бардык коммуникациялар бар экен туугандар. Адам бул жерде сырттан эле жана 4 ача көчөдөн көрдүңүздөр, унаалар ушунчалык көп, ал жерде адамдардан ары бери кирген чыккан аябай көп. Негизи азыр агабыз айткандай бул жерге чоң 4 этаж, 5 этаж здания куруп алсаңыздар, арендага берип коюп гана, менимче жыргайсыздар, Кудай кааласа. Коммуникациясын айттык, целевой назначениясы коммерческий экен. Эми бул жагын бизнес планды өзүңүздөр катырып сүйлөшө бересиздер. Биз баасын сурап билип берели. Канча дейсиздер эми муну? Зданияны ушу 9,5 сотук жери менен. Ушу баарын биригип 410 миң доллар. 410 миң доллар, 410 миң доллар. Кеми болобу? Кеми болот. Сүйлөшөбүз бака? Сүйлөшөбүз. Нормально кылып сүйлөшөбүз да? Кудай кааласа. Вариантчы, мисалы квартира, жер үй, машина варианттар чыгып калса эмне кылабыз ака? Варианттар эми бар. Машина, квартиранын бөлүп төлөө, аларын деле сүйлөшөбүз. Аны деле сүйлөшөбүз. Варианттарын караштырат экенбиз да, ака? Түшүнүктүү. Дагы белгилеп айта турган башка сөзүңүз жокпу ака? Ушул эми бул базардын өзү өтө эл көп жерде жайгашкан жер. Өз жаныбызга көп жерлерде домдор түшүп атат. Бирок бул биринчи линияда болгонго байланыштуу торговый бизнеске иштеткен жакшы. Торговый центрби же болбосо башка бир офисный неме кылса да болот. Болот деңиз, Багыты туугандар бизнеске бардык документтер так экен. Андыктан жакса сүйлөшүңүздөр. Биз бул дарбазаны ачып, эми бул жагынан чыгып атабыз.
Көрүп турасыздар, жайгашкан жери аябай жакшы. 410 000 доллар кеми бар экен. Сүйлөшүп көрүңүздөр. Көчө жагы эле өзү 40 метр чыгат экен туугандар. Мына биз ичине кирип, полностью айланып, бар жогун көрсөтүп, эми чыктык. Мына имарат 400 метр квадрат сиздер үчүн даяр. Ичинде офистик каанасы менен азыр алып туруп, ушул турушунда иштетип туруңуздар. Анан мүмкүнчүлүк болгондо бизнес план пышканда, Кудай кааласа, бул жерди дагы чоңойтосуздар деген үмүттөмүн. Мен анда жыйынтыктайм. Урматтуу бизнесмендер, сиздердин кулağыңыздарга күмүш сырга кулак кагыш кылайын. Эгер ушул жер жаккан болсо, анда аракетиңиздерди кылыңыздар. Негизгиси варианты бар экен туугандар. Вариантын сүйлөшүңүздөр. Мына, унаалар көппү? Көп. Адамдар көппү бул жерде? Көп. Мечиттин жанында, бүт соода күркөлөрүнүн жанында маршруткалар, адамдар ушул жерден көп өтөт. Кыскасы, келечеги бар жерде. Кана көрүңүздөр, сүйлөшүңүздөр. Көрүшкөнчө, аман туруңуздар.